Биздин кыргыздарда эле абдан таң калыштуу түшүнүксүз той салттары көп жана өлкөбүздүн ичинде эле түндүк түштүгүндө той салттары бири-биринен айырмаланып турат. Демек башка өлкөлөрдө биздин тойлордон такыр айырмаланып, өзгөчө таң калыштуу, кээ бирки жерлерде түшүнүксүз болгон той салттары да бар. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз Топ каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышта эң таң калыштуу, бир жагынан күлкүнүчтүү болгон той салттары тууралуу айтып беребиз. Бул видеону аягына чейин көрүп, кыргыздардын кайсыл той салты бүткүл дүйнөнү таң калтырганын да билип алыңыздар. Жана достор, бул видеого бир лайк коюп, мээнетибизди баалап кетиңиздер. Биз видеобузду баштадык. Келиңиздер, биринчи болуп достор, Кавказ элинин той салттарына токтолуп кетели. Кавказ эли да өзгөчө той салттары менен айырмаланып келет. Чечендердин тойлорунда келин ошол тойдун эстелиги болот десек дагы жаңылышпайбыз. Себеби мындай тойлордо келин той бүткөнгө чейин күлбөй, тамактанбай, бийлебей, тойдун көркү болуп, бийик жерде тик турушу керек. Албетте мындай салт биздин кыргыздарга түшүнүксүз көрүнүш. Чечендерде кызды берип жаткан ата-энелер эле эмес, бүткүл кыз жактагы тууган уруктары тойго келишпейт. Себеби алар үчүн кызыны турмушка берген күн эң кайгылуу күндөрдүн бири. Ата-энеси, туугандарысыз өзү жалгыз тойго келген келинге да той кайгылуу күндөрдүн бири болуп эсептелинет. Дал ошол себептен чечендердин тойлорунда келиндер той бүткөнгө чейин күлбөйт да, ойнобойт да, бирок ошол эле учурда тойдун көркү болуп, бийик жерде той бүткөнгө чейин тик турат. Кавказ тойлорунда асманга ок атуу салты бар. Албетте азыркы учурда бул нерселерге мыйзам тыюу салат жана көпчүлүк Кавказ эли да бул салтты колдобой келишет. Ошентсе да бул биздин салтыбыз деп, тойлордо асманга ок атып келген салттар Чечен, Ингуш жана Дагестан элдеринде жок эмес. Бул элдердин айтуусу боюнча асманга ок атуу менен жаман рухтарды качырат. Африка. Бул материкте кээ бирки уруулар азыркы замандан кыйла артта жашап келишет деп айтышат. Руанды өлкөсүндө Бахуту уруусунда той салттары абдан таң калыштуу. Бул өлкөдө тойдон кийин жаңы турмушка чыккан келин өз күйөөсүнө урушу керек. Колуна кирген нерсе менен күйөөсүнө уруп, өз күчүнү көргөзүп, ажуусуну чыгарып алуусу керек. Ушул нерселерди кылгандан кийин гана эки жаш өмүр бою бири-бири менен чырдашпай бактылуу жашат деген түшүнүк менен Руанды өлкөсүндөгү Бахуту уруусунун элдери дал ушул салтты карманып келишет. Кения. Бул өлкөдө Масаи элдери салт боюнча турмушка чыгып жаткан кызды үйдөн узатып жатып, өз атасы бетине түкүрөт да андан кийин кызыны узатат. Дал ушундай жол менен атасы өз кызына уруксатыны, батасыны берген болот. Ушул салтты Кения өлкөсүндө бүгүнкү күнгө чейин карманып келишет. Кения өлкөсүндө дагы бир салт. Бул өлкөнүн эркектери тойдон кийин бир ай ичи аялынын кийимдерини кийип жүрүүгө мажбур болушат. Себеби бул элдин айтуусу боюнча качан гана эркек киши жаңы келген келиндин кийимдерини кийип жүрсө, ошондо гана келин болуу канчалык кыйын экендигини түшүнүп, өзүнүн келинчегини сыйлап урматтап баштайт дешет. Албетте достор, бул салттарды көрүп бир жагынан күлкүң келсе, экинчи жагынан таң каласың. Бирок биздин дүйнөдө 2000ден ашуун улуттар бар. Ал улуттардын ар биринин өзүнүн салттары, ырым-жырымдары бар. Дал ошол себептен ар кайсыл өлкөдө той салттары ар башкача. Маврития. Бул өлкөдө ашыкча салмактуу кыздар үчүн турмушка чыгуу көйгөй эмес, кайрадан арык кыздарга турмушка чыгуу кыйын. Мавритияда ата-энелер өз кызыны турмушка берерден алдын атайын көп тамак берип семиртүүгө аракет жасашат. Себеби турмушка чыгып жаткан келин канча семиз болсо ошончо жакшы. Достор, албетте булардын баары салт, бирок ошентсе да көптөгөн өлкөнүн элдери өз салттарына бекем. Эл эмне дейт? Бул салтты аткарбасак элге уят деп. Мындай мээге сиңбеген салттарды карманып келген элдер бүгүнкү күнгө чейин да бар. Дагы бир өзгөчө салты Борнео өлкөсүндө кездештирүүгө болот. Тойдон кийин жаңы үйлөнгөн жаштарды 3 күн кыйнашат. Кантип, 2 жашты бир бөлмөгө камап коюп, аларды 3 күн эч жака чыгарышпайт, жада калса туалетке да. Эгерде ким чыдабай дааратканага барууну туура көрсө, анда бул үй бүлө бактысыз болот, келечеги жок деп ойлошот. Дал ошол себептен 2 жаш 3 күн эч жака чыкпай өз үйлөрүндө камалып олтурууга мажбур болушат.
Bali өлкөсүндө 2 жаштардын 6 тишини кестирип салуусу керек. Антпесе бул экөөсү бактысыз болот жана качан гана 2 жаштын тиштерини кестирип салса, ал экөөсүнүн тойго чейинки кылган күнөөлөрүнүн баары кечирилет деп ойлошот. Бул салтты Бали элдери бүгүнкү күнгө чейин сактап келишет. Өзүңүздөр сүрөттөрдө бул салттар кантип өткөндүгүн көрсөңүздөр болот. Ала качуу бул салтты Кыргызстанда, Казакстанда жана Кавказ өлкөлөрүндө кездештирүүгө болот. Бүгүнкү күндө үйлөнүү максатында кыз ала качууга көптөгөн өлкөлөрдө тыюу салган. Алардын катарында албетте Кыргызстанда бар. Бирок ошентсе да кыз ала качуу фактылары Кыргызстанда катталып турат. Мындан 15-20 жыл алдын ар 5-чи кыз ала качуу жолу менен турмушка чыгып келишкен. Алардын катарынан ондон бирөөсү бойго жете эле кыздар болгон. Кыз ала качуунун ар кандай себептери болгон. Калың төлөбөө же кыздын ата-энеси макул болбогондугу же болбосо жөн гана үйлөнүү максатында ала качуулар болгон. Албетте бүгүнкү күндө ала качуу бир эле чет өлкөлөргө эмес, жада калса кыргыздардын өздөрүнө да жат көрүнүш болуп калды. Күндөн күнгө бул салтты карманган адамдардын саны азаюуда. Биздин көзүбүзгө канчалык көнүмүштүү көрүнбөсүн, дүйнө жүзүнө бул ала качуу салты абдан таң калыштуу көрүнөт. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бир лайк коюп, биздин каналыбызга катталып кетүүнү да унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.